Акчаң бар, бирок сен жан дүйнөң кыйналып атса, сен ошол акчаны рахат ала албайсың. Мага келгенде баары менде сонун деп келишет да. Кече дагы диагностика жасаган кезде менде баары сонун дейт да. Эмнеден кыйналып атасыз десең, жөн эле жан дүйнөм кыйналып атат дейт да. Анан элестет, жан дүйнөнүн кыйналганы бул дегени сен жашооңдо баары сонун деген кеп эмес да. Элестет, сен жан дүйнөң ооруп атат. Ушунчалык кыйналып атасың, жаныңда балдарың ойноп жүрөт. Кыйналып аткан кезде баары эшикке чыккыла, же болбосо кырбагыла деп балдарың көрбөйсүң го, чынбы? Акчаң бар, бирок сен жан дүйнөң кыйналып атса, сен ошол акча менен мисалы спага бара албайсың, шопингке бара албайсың. Мындайча айтканда акчаңан рахат ала албайсың. Жан дүйнөң тынчсыз, бирок жаныңда жолдошуң болсо деле, жолдошуң менен мамилеңди жакшырта албайсың. Анткени ага кыжырданасың, кыйкырасың, бир нерсеси жакпайт всегда. Элестет, анан баары сонун дегенде мындай таң калып караймын да. Анан түшүндүрүп айткандан кийин еще диагностикада өксүп ыйлашат да. Көрсө менде баары сонун эмес турбайбы? Мен өзүмдү өзүм алдап жүргөн турбаймынбы? Көрсө мен маскада жаап турган турбаймынбы? Инсан үчүн жан дүйнөнүн тынчтыгы бул фундамент турбайбы? Көрсө мен эң негизгисин унуткан экенмин. Туура башка нерселерге умтулуп, башка нерселерди тапкан экенмин. Бирок эң негизги жашоодогу өзүмдү, жан дүйнөмдү таппай адашкан экенмин дешет да.